Ассаламу алейкум туугандар. Аты жөнүм Айбек Саипов, өзүм Базаркоргондон болом. Анан учурда элдик журналист, блогер болуп иштеп келем. Анан жеке ишкерлик кылам. Кесибим боюнча архитектор. Жашым 40 жашта. Анан негизи эле ар бир адам жашоосунда бир максат болот. Мисалга жашыбызда бирөө милиционер болом дейт, бирөө космонавт болом деген. Мисалга Союз учурунда да азыркы учурда максаттар башкача болуп калган. Мен да ошол элден калбай жашымда максат пайда болгон да. Союзда билесиңер, жашообуз көпчүлүгү мындай жыргалчылык менен жашаганда, эртеңки күнгө ишенип, мындай камырабай жашаган. Азыркы капитализм учурунда жашоо өтө кыйын болуп кетти. Күчүрмөндүк менен иштеп, тиричилик кылгандар гана жакшы жашап атышат да. Анан ошол Союз учурунда элдин жашоосу жакшы болуп, бизде ошол айылда Жипром деген жер бар эле. Анан атам ошол жака ээрчитип барып, мындай аяштабыз бар эле, мал жандыктарды көргөзөт эле, анан жашоосун көргөзүп, каймак сүттөр ашып, мындай молчулук мезгили болгон экен да. Анан ошол союздыргандан кийин мен анда 6 жаш элем, жанагы адамдардын жашоосу мурдагыдай болбой, жерге, ичерге нан, чай, канты калбай калган да. Анан менде ошондо шок болгон. Ар бир адамда шок болот го биринчи. Ошол шокто менде жаңы тилек пайда болгон да. Адамдардын жашоосун кайра ошондой бейпилчилик, жакшы заманга алып келем деген тилек болуп калган. Анан адамдан сурагам, эмнеге мындай болуп калган дегенде, ошол 15 республика биригип, ада эми жалпылашып, ошол адамдардын социалдык экономикасын көтөрүп, мындай жашоо турмушун бирге көтөрүп, теңдик кылган заманды мындай система деп айткан да. Аны эми тышкы күчтөр, ошол Америка Кошмо Штаты, ошол көптөгөн акчаны салып, ошол бузуп, бир эле ошол Россияга эмес, ошол жалпы республикаларга кесепете тийип, акыбалыбыз ушундай болуп калды деген. Менде ошондой тилек болгон, кайра ошондой өндүрүш завод, фабрикаларды куруп, кайра ошондой заман болуп келебиз деп. Анан Акаевдин заманын көрдүк бардыгыбыз, приватташтырып, көпчүлүк завод, фабрикаларды, кооперативтерди жоюп салган. Анан мугалимдердин айлыгын айлап, жылдап айлантышкан. Билесиңер да, азыр көбүнчө бул жерде жаштар экен, улумундар билишет. Анан ошол маселени атам ошол нерсеге каршы көп чыгып, жергиликтүү өкмөткө, президентке чейин кайрылып жүрүп, анан элдердин айлыгын суруп алып чыгып берчү да. Ошол 9 айлап, 6 айлап жүргөн айлыктарын. Анан атам да ошол өкмөттү жаман көрөт эле, себеби алардын кемчилигин айтып, ызылдап, элдердин айлыгын кайтарып турчу да. Анан ошондо менде тилек болуп калган, ошол кайра жакшы заманды алып келем деген. Ошентип жүрүп, активист болуп, мектепте да активист болдум, окуу жайда да активист болдум. Акаевдин төңкөрүш революциясына катышып калдым, андан кийинки катышып калдым. Ошентип убактылуу өкмөткө кирип калдым. Анан ал жерде эл аралык мамилелер, анан аппарат президенти иштеп калдым. Анан сырттан билесиңер да тынбай акчалар агылып келет. Ошондо 11 миллиард доллар акча келген, грант. Ошол мамлекетти мындай өнүктүрүү боюнча, тармактарга бөлүү боюнча. Анан ошол кирсек министрликтерге бирөөндө дагы мындай мамлекетти өнүктүрө турган долбоор жок экен. Анан көзүң жеткенде өзүң жасабасаң, буларда андай жана статистика эле болуп калганда, жогорудон приказ келсе кылат, келбесе кылбайт. Азыр президентибиз айтып атпайбы? 30 жыл уктап жаттыңар, приказ келсе кыласыңар, келбесе кылбайсыңар, робот сыяктуу. Мисалга жөнөкөй эле азыр маданият үйү дейбиз бул жерде. Эшикке чыксаңар, азыр даратканасын көрүңөр да, бомба түшкөндөй. Бул жагы деле бомба түшкөн, бул жагы деле бомба түшкөн да. Ошол 30 жылдан бери дараткана курулабаган айыл өкмөт же аким бул кандай кызмат кылды дейин да. Мисалга да жөнөкөй эле миллиондорду коротуп, мен көрүп атам көп жерлерде даратканасы заманбап эмес, суусу эмес, ичине кирсең жыттанат, же трубаны чыгарып вытяжка коюп койгон эмес да. Ошондой. Азыр сырттан келген адам Момбеков айыл өкмөт маданият үйүнө келет да. Же бул жерде газон жок, отургуч жок, же жарыктандыруу жок, эчтеке жок, каралбай калыптыр да. Мейли бул ушундай көйгөйлөр көп жерлерде бар. Анан ошентип чоң долбоорлорго кирип, могу Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолуна катышып калдым. Эгер бул долбоор болсо, бизде жанагы ортомчу деп коет го. Кытайдан келген продукция ошол Индияга, чоң рыноктарга чыгат. Анан Европага, Турция, Иран, Европага чыкса болот. А бул жагы бизде могу балыкчыга бириге турган темир жол, бул Казакстан, Россияга бириктире турган жол болот. Бул экономикалык артерия деп эсептесек болот. Коммуникация бар жерде өнүгүү бар да, тезирээк жүк ташуудачы. Билесиңер, азыр КАМАЗ менен ташып жүктөр бир күн эгер КАМАЗ токтоп калса, азык-түлүккө болгон продукция өсүп, кымбатчылык болуп, бул нерсеге да кабылабыз. Анан ошол долбоорча жанагы Бишкек-Кара-Балта жолдору, анан кошумча Кыргызстанда ички сырткы жолдор, анан Камбар ата 1-2 ГЭСтер, Көкөмөрөн ГЭСтери,
ТЭЦтер, кошумча ошого окшош чоң долбоорлорго киришти. Анан азык-түлүк коопсуздугу ал убакта мен билем, статистикада менде маалыматтар бар. 60-80-90% биз ошол айыл чарба продукциясын биз чет өлкөдөн сатып алат элек да. Азыр деле ошондой көпчүлүк продукция. Стратегиялык азык-түлүктөрдү биз сырттан сатып алабыз. Эгерде чек аралар жабылып калса, унга, майга, күйүүчү майларга азыр көрүп атабыз, асмандын башы болуп атат. Бул дагы токтобосо керек дейм да, өсөт күндөн күнгө. Тажикстан менен теңдешип эле калдык да. Жер семирткечке болгон баалар өсүп атат да. Анан мен өзүмө ушундай задача койдум, максат. Кыргызстанда ошол чек аралар согуш болобу, пандемияга окшош учур болобу, азык-түлүк коопсуздугун жасашым керек деген тилек максат койдум дагы. Анан бирден бир бараткан себеби дагы ал жака барып калсам, ошол азык-түлүк коопсуздугу, айыл чарба жана бааларды көзөмөлдөө министрлигине ачайын деп атам. Керек болсо ошону жетектеп, ушул маселени чечүүгө аттандым да. Көп жылдан бери тилек кылып келем. Азыркы айыл чарба министри да бул нерсени жасай албайт. Көзүм жетип калды. 2023-жылы мен курултайда бул маселени көтөргөм. Айбек Саипов YouTube каналына кирсеңер бул маселе айтылган. Бирок 2 жылдан бери мен жылыштарды жакшы көрбөй атам. Болгон жана дыйкандарга кредит берип атат, бирок кредиттер канчалык эффективдүү иштебей атат, ал дагы күмөн да. Бирөөгө жетип, бирөөгө жетпей, чоңдор да биле атасыңар, жана башка тармактарга буруп акчаны айлантышат. Муну мамлекет колго алыш керек экен. Калган нерселерди дыйкандар жасай берсин, бирок мамлекет өзү ошол этти, унду, будайды, майды, кум шекер, туз, күйүүчү майлар, жер семирткичтерди мамлекет колго албаса, бизде хаос болуп калат экен да. Биз мисалга эгер дыйкандардын өзүнө коюп койсоң, бирде болот, бирде болбойт. Бир жылы жерге мисалга картошка көбүрөөк ийип болот, банкрот болушат. Бир жылы пияз көбүрөөк, банкрот болот да. Аналитика жок. То есть ошол министрлик ошол аналитика менен иштейт. Мисалга 40 район болсо, 40 райондо жердин мүмкүнчүлүгүнө ылайык жер жемиштерди, дан азыктарын, башкаларын эгет да. Министрлик айтат, могул районго муну эксеңер, мончодан сатып алабыз, банкрот болбойсуңар. Бул районго эксеңер, мончодан экебиз, банкрот болбойсуңар деп. Бул бир жагы. Ар бир продукциянын өздүк наркы деген болот. Мисалга, ошол эле пахтаны айтып кетели, эжекебиз азыр да пахтаны айтты. Текстиль ошол жылдары 1,5 миллиард долларга биз текстилди импорттон реэкспорт кылдык экен да. Анан мен пахтанын уругун алып келгем, 2012-жылы австралийский урук алып келдим. Бул 1 гектардан 7 тонна чыгат деген. 7 тонна чыкпай 5,5 тонна чыкты. Ал убакта кыргыз 5-3,5 тонна берип аткан. Европейский стандарт бул мындай да, бир волокносу 9-12 граммды көтөрөт экен, биздики 9 граммды көтөрөт экен. Актуулугу Европанын 33% экен, 33-35, а биздики 28-27% экен. Ошон үчүн биздин пахта кээде мындай биржага жакшы баада чыгат, кээде жакшы чыкпайт. Азыр 15-ноябрга 16-ноябрда биржанын баасы 1 тоннагасы 1,5-1700 доллардын тегереги болот. А азыр пахта канча болот эжеке бизде? 1 килограмм. 70 сомго, экесе ал жакта биржада ортомчулар ошол экесе баада сатылышат да биржада. Демек ошол жана мен алып келген пахтанын уругу жана түрк PG 2018 флеш деген уруктар болчу. Аны азыр турецкий урук деп мен жайылып ийгем, Кыргызстандын ичинде жайылсын деп, азыр ар жерде бул пахтанын уругу жүрөт. Мен Нокенге, Алтынкомго, Сузакка, анан Кара Сууда эмеге госсорт испытанияны өткөзгөнбүз 2 жыл. Ошону жайылттык. Ошол нерсени кайра жанагы илим изилдөөлөр кылып, пахтанын гектардан болгон центнерин өстүрүп, сапатын дагы жогорулатышыбыз керек. Анан дүйнөлүк биржага алып чыгышыбыз керек. Кошумча жанагы Нокенде текстиль заводу курулайын деди эле, тилекке каршы артка кайтыптыр. Ошол заводдорду кайра алып келип кылышыбыз керек дагы. Анан пахтанын түшүмдүүлүгүн көбөйтүш керек. Бизде былтыр 23-24 мен дыйкандар менен сүйлөшүп өздүк наркын чыгардык. 1 гектарга 210 миң расход кылыптыр. 50 миң жерде арендага алыптыр, эсептеп отуруп, ошондой болуптур. Шордун баасы билесиңер 35-55 сом. Ошентип 185 миң пайда таптыр дагы, козо паясы менен 215 миң расход кылыптыр да. Козо паясы менен эсептесек 185 миң пайда тапты, 15 миң 20 миң арка кайтадат да. Бул деген сөз, карагы ортомчулар алып, мамлекетте бул шартты түзбөй атат, айыл чарба министрлиги. Дыйкандар банкротко учуруда да. Демек, биз бул жака ошол кайра ошол жакшы пахтанын үрөндөрүн алып келишибиз керек, дүйнөлүк стандартка жооп бере турган. Анан фабрикаларды жасашыбыз керек. Бул жерде өндүрүп, керек болсо материалды кымбат баада 3-4-5-6 эсе сатсак болот. Мисалга Турцияда, Өзбекстанда, Кореяда бул маселелер келет. Анан бул айыл чарба продукциясын өндүрүүдө суу керек сөзсүз. Бизде мол курултайда да көтөргөм, Таш көмүрдөн баштап, мол Сузак районуна чейин 2 долбоор ишке ашат. Бирөөсү айыл чарба багытында каналдарды куруп,
мурда Чыңгыз Айтматов баштаган долбоор бар эле, канал деп койгон. Ал жартылай калып калган. Ошол долбоорду узартыш керек Сузакка чейин. Билесиңер, Нарын дарыясынын суусу ошол эмеге Өзбекстанга 80% агып кетет дагы, бизге 20-15-12% калат. Керек болсо мына аксыда мен ал маселени да көтөргөм. Падышата деген жер бар, Пачада деп коет. Суусу Өзбекстанга кирип, анан Кыргызстанга кирет да, Кербенге. Актилек деген канал 2 жылдан бери бүтпөй турат. Себеби ал жактын чиновниктери, местный чиновниктерге акча берип, туннелди бүтүрбөйт экен. Ошол долбоор ишке ашпай атат. Жыйынтыгында Аксы, Кербен, Коштөбө, Ринжит 17-18 миң гектар сугарылбай турат да. Ошого окшош Нол Чыңгыз Айтматов каналын эгерде бүтүрсөк, айгына чейин жалпылашып бир эле эмес, ушул жамаат элдер арызданып, ошол айыл чарба суусун бүтүрө турган болсок, ушул бүтүн насостун станциялар болот, бүтүн ушул чөлкөмдөр суу менен камсыз болот. Себеби жанагы скважиналар жыл сайын деңгээли түшүп баратат. Аралдык кызыбыз айтып берейин, 150 метрден 170-180 метрге түшүп кетет да скважиналар. Жыл сайын жанагы таза суунун көлөмү түшүп баратат. Ошон үчүн бул Нарындан алып келген сууну айыл чарбаны бул жакка бурушубуз керек. Экинчиси бул таза суу. Корейлер изилдешиптир. Мөңгү, жер асты суусун баардыгын изилдеп келсе, эң таза суусу бул Нарын суусу болуптур. Эмне себептен деген суроону берсе, көрсө бул жана Сарыкамыштан, Токтогулдан туз кендер бар да, ошол суу жалап өтөткөн дагы сууну минерализация кылып коет экен. Бактерияга, вируска каршы дары суу кылып коет экен. Эгер ал сууну иче турган болсо, элдердин ден соолугу жакшы болуп калат. Бул жакта медик кызыбыз да бар. То есть минералдуу суу ичебиз, плюс айыл чарбадагы минералдык суу менен эгер сугарылса, азык-түлүгүбүз жакшы болот да. Ал азык-түлүктү жеген адамдарыбыз, жарандарыбыз ден соолугу жакшы болот. Бул түбүнөн ден соолукту дагы мындай жалпы жөндөн чече турган маселе. Кийинкиси бул азыр айтып кеттим, 100% Кыргызстан ошол өзү азык-түлүк менен камсыз кылыш керек. Кийинкиси бул курулуш коопсуздугу дедим. Азыр билебиз, дараткана кура албай атабыз, туурабы? Жакшы. Жөнөкөй үй эмес, даратканада кура албай атабыз. Демек ошол парламент аткаруу бийлиги Кыргызстанда мондой жөнөкөй ДСП жыгачтан, мыктан баштап мамлекеттин ичинде 100% өз өндүрүш жасашыбыз керек. Кийинкиси бул дары-дармек коопсуздугу. Кыргызстанда көп дары-дармектер сырттан келет, ичибизде өндүрүлбөйт. Демек 100% ошол мамлекеттик программаны дары-дармек коопсуздугуна бурушубуз керек. Жөнөкөй эле мисал физраствор. Күндө биз алган капельница. Менин атам 2 жыл мурда кайтыш болду. Ошол физраствор Өзбекстандан келет экен, Кыргызстанда чыкпайт экен. Бул демилгени көтөрдүм, президент колдоду, Сокулук районуна курулду. Биздин райондогу чиновниктер условия коюп биздин чөлкөмгө курулбай калды. Бирок ошол Кочкор тузу, эмедеги Казармандагы туз бул лечебный туз экен. Ошону эгер чыгара турган болсок, 0,9 да азыр бизде натрий хлорид туз. Ал жерде 0,18ге чейин, 21ге чейин көтөрүлсө болот. Рактарды өлтүрө турган, раковый клетканы өлтүрө турган физраствор жасасак болот да. Бул боюнча да атайын долбоор бар. Анан эме так полигондор, таштанды полигондору. Бизде атайын санитардык полигондорду куруу боюнча долбоор бар. Бул ошол чирип жаткан полигондорду алабыз. Атайын компостторго салабыз дагы, ар бир метрде слойдон ар бир слойго туздар себилип, ал бир жылда минералдык азык айланат. Азыр деле ишенбесеңер баргыла, көп жылдан бери чирип калган таштандылар жыттасаңар жыты жок. Аны талага чачса бул минерализация болот да. Кийинкиси бул билим берүү системасы. Азыр бизде союздун системасына ылайыкташкан билим берүү системада азыркы учурда мамлекеттин жашап кетүүсүнө, дүйнөлөшүн багытында билим берүү системасы кандай болуш керек? Жалпы мамлекеттин көтөрүүсүнө багытталган билим берүү системасы болуш керек да. Мисалга сууну кандай чыгарабыз? Суунун өздүк наркы канча? Баклажка. Крышкасы 2 сом, баклажкасы 5 сом, этикеткасы 30 сом. 30 тыйын. Демек, баклажканын баасы 7 сом 30 тыйын. Суусу менен 10 сом өздүк наркы. Сатылыш баасы 20-25 сом болот да, туурабы? А негизи бунун эгерде өзүндө өндүрүлө турган болсо, бул крышкасы 50 тыйын 1 сом болот. Сырты 2 сом 3 сом болот. Ошентип бир 5 сом 4 сомго түшөт. Суусу менен 7 сомго түшөт. Сатылуу баасы мүмкүн 15 сом болушу мүмкүн да. Ар бир нерсенин өздүк наркы бар. Бул жакта да өндүрүштө иштеген кызыбыз бар экен. Бул маселени көп түшүнүшөт. Демек, бизде мен көбүнчө кур сүйлөгөндү жаман көрөм. Мен ар бир нерсеге өзүмдүн расчетим бар. 2010 жылдан бери, негизи 2005-3төн баштаган, бирок 2010дон баштап мындай шарттуу түрдө мен киришкен да, мамлекеттин экономикасын көтөрүү боюнча аймактарды кыдырып, губернатор, аким, айыл өкмөттөргө чейин аймактарды өндүрүү боюнча лекция өтүп, кадрларды даярдоо боюнча көп кыдырып жүргөм. Тилекке каршы андай кадрлар ал убакта болбоду, бирок үрөн сейилип калыптыр. Ошол кадрлар ар жерден чыгып, өндүрүшчү болуп, бизнесмен болуп иштеп атышат. Ошол кадрларды кайра чогултуп келип, мамлекеттин экономикасын көтөрүүгө биз аттанышыбыз керек да. Кийинкиси бул азыркы шайлоо системасын айтып коеюн дегем.
Мисалга бул азыркы президентибиз айтып атат, адилеттүү, таза, бирок ниети жакшы, бирок реалдуулукка келип караганда биздин байлар, чиновниктер, мен айтпайын жанагындай таза байлар эмес, жанагындай кечеде айтып кеткенбиз, атасынан калган байлык же жерди ээлеп алып приватизациянын негизинде байган байлар жөнүндө айтып атам. 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл отуруп бир да мыйзам чыгарбай, анан же элдин жашоосун оңобой, же бул жерде даратканда оңдоп койбой, бийлик башына келип ушинтип жүрүшөт да. Анан ошол нерсе жөнүндө айтып атам да силерге. Ошол байларга багытталган азыркы шайлоо системасы болуп калыптыр. Мисалга бул кызыбыздын болгон 70 000 сом акчасын короттур. Мен 1 сомдо корото элекмин азыр. Болгон жана 300 000 элдер чогулуп беришти. Эми өзүмдүн үй бүлөмө жетерлик өзүм ишканам бар, бирок жалпы мындай элге акча таратып мен андай кыла албайм. Болгон мезгилде эле таратпайт элем. Себеби бул эр азыгын эл камсыз кылыш керек. Биз эрбиз да. Мугалим деле эр. Мугалим мисалга ишке келиш үчүн ал мени шайлап койгула паланча миллионду коротуп ишке келбейт да. Ал келет балдарды окутат. Мыйзам чыгарып палатасына, мыйзам депутаттар келет, мыйзам чыгарыш керек. Кошумча 1 минут ошону до конца айтып коюнчу эжеке. Макул десеңер, Анан ошол менин көз карашымда 14 кандидатты автобуска салып алыш керек дагы, элдин арасында кыдыртыш керек. Баардык айылдарды кыдырып өздөрүнүн программасын айтыш керек. Азыр көпчүлүгү келбей калды. Анан агитаторлорду алыштын кереги жок. Анан булар агитаторлорго эмелерге акча берип коет экен дагы. Анан ошого менин айылдаштарым алыска кетпейин. Мен шайлайм деп жүргөн жарандар акчаларды алып алды да, 50 000, 100 000ден, 30 000ден алып алышты. Досум кечирип коесуң, бул жакта балам ашка ыйлап атат. Мен алып азыр агитация кылып алсам мен ашка калам. Сен акча бере албайсың деп атат да, мисалга да. Ушундай учурлар айла жок, мен аларды түшүнүп атам. Бирок ал акча түгөнөт, 1-2 күндө ал түгөнөт, карызына берет, кредитине берет, бул ал түбөлүктүү нерсе эмес да. Ошол менин оюмда президентке да сунуш, парламентке да сунуш, кийинки келип калган ким өтсө дагы, ошол мындан ары агитацияга бир дагы агитатор жалдабаш керек. Ошол депутаттар өздөрү да элди кыдырып, конкурстун негизинде керек болсо телевизорго чыгып, өзүнүн программасын айтсын, тааныштырсын. Ошентип анан келсе, алар иштейт. Анан акчаны чачып алып, анан 30 миллион, 100 миллиондон чачып алып, анан 5 жылда ал акчаны чыгарам деп мыйзам жөнүндө ойлобойт. Кантип ошол акчаны чыгарсам деп ойлойт. 5 жыл кайра өмүрүбүз өтөп, кайра артта калган мамлекет болобуз да. Ошон үчүн туугандар, мындай туура бийликте тууган жок. Менде 2 тууганым болсо, мисалга, бирөөнүкү туура мамлекет үчүн үндөсө, бул жакыныраак болсо да мен муну тандайм да. Бул Куран-ы Керимде деле ошондой бар. Аяттар бар, туура бийликте тууган жок дейт. Эч качан кошунан тууганын деп адам тандабаш керек. Программасына, жүрөгүнө карап тандаган ылайык болот. Рахмат. Урматтуу жыйын катышуучулары, талапкерлерге суроолору бар болсо берсеңиздер. Бул боюнча айтпай калдым. Туугандар, сырткы карыз боюнча 2010 жылы мен бир сунуш кылдым. 5 миллион, 50 миллион тонна сатсак 5 миллиард акча болот экен, 100 миллион тонна сатсак 10 миллиард акча болот экен да. Эгерде ушул демилгени колдосоңор, мамлекет тарабынан ушул көмүрдү, жанагы зыяндуу кендерди казбай, ошол көмүрдү эле иштетип Кытайга же Европага сатсак, сырткы карыздан кутулсак болот. Анан жаңы келген эмелерге да айтып коеюн. Бул бизде 3 сотовый компания бар, Билайн, Мегако, Мошко. Экөөнү жоюптуруп бир эле компанияны калтырыш керек дагы. Эсептеп көрдүк, бул жылына 300 миллион доллардай акча түшөт экен. Мисалга Кумтөрдөн түшкөн акча деле 300 миллиондон ашыгыраак, сотовый компаниядан деле түшкөн 300 миллиондон ашыгыраак. Демек ошону мамлекет эгер колго алса, бюджет өсөт да. 16 ноябрь туугандар, азыр Момбеков айылында турабыз. Бул жерде азыр эл келбеди, өкмөт, жергиликтүү өкмөттүн иштебегендиги көрүнүп турат. Айылдарга маалымат жетпей калыптыр, жарандарга. Момбеков айыл өкмөтү жарандары азыр видеону азыр мен чыгарып коем, Айбек Саипов YouTube каналынан ушул жерден көрүп алсаңар болот. Тилекке каршы маалымат жетпей калыптыр да, турабы эжекелер? Жергиликтүү өкмөт аралашпасын, мектептин өкмөтү аралашпасын, башка нерсе аралашпасын деп атсаңар болбойт да. Жок, андай эмес, айыл башчыларга айтылган экен, бирок айтпаптыр да. Айыл башчы жок да. Жокпу силерде? Эмнеге силер айыл башчы? Айыл башчылар жок, негизи группаларга келди, эркектердин группасына, мен ошонун күйөөмдүн группасынан. Ал иште болуп калды, менин күйөөм өзү иште болуп калды, анан кыскасы туугандар, кайдыгерлик болбой калат, Чейин каралат болчу. Анан эми азыр нарака өздөрү ажаткана салып карап коюшту. Биз кичинекей малыбызда бул жерге концерт агай. Концерт коюлган малдарда сонун болчу. Ажаткана. Азыр жаңы ажатканасы менен туугандар эскисин азыр көрүп көрсөтүп берем. Мисалга, мына 30 жылдан бери
мисалга эми ажаткана куруп коюш керек эле да. Мисалга сырттан сыйлуу коноктор келе турган болсо, кандай ажаткана киргизесиз? Мына тегеректи тартып көргөзүп койсоң, мына эскилиги жеткен, асфальт тегерегинде мына эски столба жатат. Бир дагы газон, чөп же гүл отурулган эмес. Анан бул жакты деле көргөзүп кой. Эски нерсе да. Ажатканадан башталат дейт булан. Туугандар. Мына ушундай ажатканасы бар экен. Ушуга да азыр көргөзүп койсоң элдер келип өтүшөт мына. Жиден болду. Азыр жаңы курулган ажатканасына барабыз туугандар. Бар деп атат. Мындай көрүнүш азыр көпчүлүк айыл өкмөттөрдө бар. Жок дегенде мындай коомдук жайлардагы эл күндө каптаган жерлердин ажатканаларын түзөп коюш керек да. Бул жергиликтүү акимчиликтин, маданияттын, айыл өкмөттүн индикаторудан да көргөзүлүшөт. Кайсыл деңгээлде булар деген. Анан курултайда мен ушул Кыргызстан боюнча маданият үйлөрү, спорт комплекстерин кайра жаңыртуу боюнча бир сунуш киргизгем. Алар титулга келиптир. Азда бир көрөбүз. Азыр жаңы курулган мактап аткан ажатканасына канча миллион кеткенин билбейм. Мына дискоблок менен анан бир жерден эски эшикти суруп келген дагы. Бул Күрөн сарайынан суруп келгенби мына. Ошол союздан калган бир сарайда калган бир эшик болуш керек да, эске кулап калган. Анан мына ушул заманбап ажатканасы. Мисалга азыр сырттан коноктор келсе дагы ушул жака киргизебиз да. Мына билбейм, ушунун текшерип көргүлө, укук коргоо органдары канча сом бул ажатканага кеткен. Мына артындагы мына кара бир сугарылбай дагы мына арыгынан суу өтөп өтпөбү белгисиз мына. Кургап дагы калыптыр. Мына укаланат тургандар мына. Мына укаланат. Бул деген азыр эмес, кыштында дагы укаланбай турган нерсе болчу да. Көрдүңүзбү? Эч кандай жакшы жакшы мында. Эшкеп жердин түбүнөн соруп алган менен жамгырдын күчү менен жашап аткандай да. Бул жакта жакшынака кылып, аллея кылып, чырактарды коюп, күндө мындай маданий иш-чараларды өтө турган, мына моң карагыла. Мына кургак. Мына дей алмаса, жүзгенди деп кургап калды деймесе, мына моңго бир суу жеткенде, жалбырагы жашыл. Сондай. Мол жерде гүлдетип, жайнатып койсо болчу да эле. Сырты ошол эски колонна боюнча, эми жакшынакай колонна, бирок муну сыртынан кеш керек. Дворец культуры знаки. Колхоза имени Калинина дейт. Ошол союз кандай болсо ошондой болуп калыптыр да. Азыр Кыргыз Республикасы болуп калганбыз. Кыргыз Республикасынын маданият үйү деп жазып коюш керек мисалга. Момбеков атындагы Кыргыз Республикасынын маданият үйү деп жазып койсо болмок. Колхоздун жаман жери жок, жакшы жери бар, эстелик катары калтырып коюштур да. Тыган уулдарын сүрөтүн да көрүп коюштур. Автомат Масалиев, Турманжан Жаскан, Турдакын Усмалиев, Истек Разаков, Токтогул Сапылганов, Саякбай Карлаев, Алыкул Усманов, Чындакмат. Сүрөттөрү карагыла. Муну карагыла. Ушуну канча жыл мурда жасаган билбейм, ушуларды жаңылап, керизин артына мисалга заманбап кылып жасап койсо болот да. Карагыла, эскилиги жеткен. Кишилер мына ушундай таттуу кишилер ушундай. Кандай эми бул жаштарга мисал болот. Ситовой кара. Өрт күйсө, нанометрин көрөчү. Бул мына кызылы качанда жетип калган экен бул. Дагы жаңылап коюш керек. Бул да саякпы. Бул мына краска эски сакталган боюнча бул эменин мезгилинде жазылса керек. Аскар Акаевдин мезгилинде.
бирок бир аз краска менен жаңылаганы көрүнүп турат. Мына эскилиги жетип калган. Бул жерде биздин киноактер бар экен, карагыла. Маданиятка тиешелүү. Сүймөнкул Чокморов карагыла. Кандай сон Абдулас Молдобаев, Мисара Бешеналиева көп композиторлар, киноактерлор. Кыскасы маданият үйүндө эч кандай маданият билинбейт бул жерде. Ленин уландын баласы дейт. Ленин биздин атабыз деп жашыбызда тарбия алып келген. Коммунизмди курган Ленин. Бирок ошол союзда коммунизмди курган Лениндин жолун биз жасаган байлыгын жана приватизация учурунда таланып жамандыгын көргөн жокпуз. Мындай жакшы айылдын эмгек жетекчилери экен. Социалисттик эмгектин баатырлары мына ушулар райондо союз учурунда жасаган курган адамдар карагыла. Бул жакта биз нажабыз президент. Мен айтпайм, кимиси жакшы иштеди, кимиси жаман иштеди, ар кимдин өзүнүн эмгеги бар, бирок ушул маданият үйүн сөзсүз карап коюш керек. Анан бул жерде баштап коюлган шарты жок. Мынаны көрүп турат, көптөгөн автоунаалар сүзүп алганда машинасын аркага берем же алдыга берем деп. Анан мондойду койсоңор, азыр аябай эффективдүү болуп атат көп жерлерде. Чагылат да, чагылып балдар бар экенин билип турат. Анан сөзсүз мондай жерлерге жер асты үстү көпүрө кылыш керек. Себеби бул жаңы курулган жол, автоунаалар катты жүрүп, жолдо кырсыктар аябай көбөйөт. Мына керек болсо мына забор дагы ошол союз учурунда да ошол боюнча эч бир салым кошулган эмес да, бул жагы кулайындап калыптыр. Жаман эмес, ишик темирден жасалган, мына союздун күчү дагы эле турат. Жок дегенде, туугандар, жок дегенде мунун аркасын көрдүк да, жыгачтан экен, ошол союз учурунан бери кирпичтер ошол экен. Жок дегенде ушул жерде жаркыратып, жылтыратып, сону бул заманбап кылып койсо жакшы болчу да эле. Кайлык сунуш. Ушул нерсени бир аз каражат бөлдүрүп, ондотуп койсоңор болот. Бюджетте кандай каралды, бирок ушу маданий үйлөрдү азыр обновление эме жаңыртуу боюнча мен кагазында көрдүм, бардыгына сунуш берилген да. Ошондой. Спонсор таап берип ондотуп койсо болот. Жок дегенде мына карагайларыңарды көрдүңөрбү? Бүт кургап калыптыр.